Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Өзүңүздөр байкагандай эле көп убакыттан бери сиздер менен жолугуша албай, айтор мына YouTube каналына көп баш багууга убакыт болгон жок. Эми болсо мына ушинтип сиздерге жаңы видео тартуулап алып турганым учурум. Келиңиздер, мага жазган каттардын арасында азыркы убакта аябай көп үй бүлөлүк жашоодогу көйгөйлөр же болбосо акча туурасында, финансы проблемалар боюнча, андан да маанилүүсү аялдардын азыркы күндөгү өздөрүнүн издеп жүргөн, өздөрүнүн жашоосундагы баардык ар тараптан жетишкендик болсо дагы, түрдүү проблемалар жок болсо дагы, бирок аялдар өзүнүн ичиндеги чыныгы, өздүгүн таба албай жүргөн айымдар аябай көп учурап жатат. Өзүңүздөр байкагандай эле азыркы убакта жаман окуялар коомубузда көбөйүп баратат. Эмне үчүн? Ажырашуулар ошончо, адам өлтүрүүлөр ошончо, бири-бирин мазактаган, бири-бирин шылтыңдаган, ушак, өкүнүч, мактаныч, мына ошого окшогон жаман адаттар бүтүндөй бизди, коомубуздагы адамдардын баарын басып жатып калды. Эми ажырашууларга келсек, азыркы учурда бизде эмес, башка өлкөлөрдө деле ажырашкандардын саны күндөн күнгө, сааттан саатка уже көбөйүп баратат да. Булардын эмне себеп деп баарын изилдеп, бирок так бир чечимге келе албай жатышат. Дин боюнча жашайлы, дин боюнча жашаш керек же болбосо аялдар уруnuш керек деп дагы кээ бир айтышат. Динден кабары жоктор ушинтип ажырашат дейт. Анда эмне үчүн өзүбүздү мына таптатынакай эчебиз аябай тилинен бал тамган, өнөрлүү, билимдүү эжебиз Нурзат Токтосунова эмне себептен ажырашат? Демек, ажырашуу бул эч кандай динге дагы, аялдын, ошол адамдардын билимине дагы, же болбосо ошол аялдардын үй бүлөдөгү бардык нерсени билсе дагы эч нерсеге карабайт экен. Значит, бул бардыгы Аллахтын колунда экен. Эгерде ажыраштырам десе, ошол адамды ажыраштырып, башка адам менен бактысын бириктирип кое берет экен. Эгерде жок, булар бирге жашайт десе, жашоодогу кандай гана кыйынчылыктар болбосун, кандай гана түшүнбөстүктөр болбосун, булардын баардыгын ошол аял менен эркек биргеликте көтөрүп кетишет экен. Бир гана Кудайдын каалоосу менен. Бирок Кудайдын каалоосу деп кээде көпчүлүк учурда жамандыктар болсо деле, кыйынчылыктар болсо деле, жанагы эркектин кызыл камчы болгон, аябай чорт мүнөздөгү эркектин ар бир жамандыктарына деле чыдап жашап аткан кыз келиндер жок эмес. Өзүңүздөр баамдагандай эле кече жакында эле Ош Чергебиздеги болгон окуяны байкап көрсөңүздөр керек. Эми гана төрөөрдүн астында турган аялын кызганычтын айынан сабап, баласы дагы жок, аялы дагы жоголуп турат. Булардын бардыгына дин себепчү, диндин да тиешеси жок. Демек, биз канчалык динди күнөөлөбөйлү, динде жашаш керек деп, адам өзүнүн ичиндеги адамдык сапатын, ичиндеги чыныгы бул жашоодо эмнеге келгендигин, жаныбардан айырмаланып турган кайсы бир өзгөчөлүгүн аныктап алгандан кийин гана адам чыныгы жашоодо жашайт экен. Бул жашоо жалган деп эле, бул жашоону эптеп-септеп өткөрүп койгонубуз туура эмес. Же болбосо ким эмне кийди, ким кимге тийди, канча эрге тийди, эмне жеп жатат, эмне кийип жатат. Мына ушул көзгө көрүнгөн гана сулуулуктардын артынан, же болбосо кандайдыр бир физикалык жактан, материалдык жактан гана байлыктардын артынан түшүп алып жашаганыбыз бул эң катачылыгыбыз экен. Биздин эң жакшы туура жолубуз бул Кудай менен жакындык болуу. Андан сырткары Кудайдын айткан ар бир буйруктарын бизге арнаган. Ошол нерсени биз акылыбызды жеткирип, осознанный жашоо кечирүү. Демек, кээде могу намаз окуган учурда дагы кандайдыр бир Кудайдын, биздин Аллахтын бизге берген 99 атын, андан сырткары сүрөлөрдү айтып жатканда дагы
оюбуздун баардыгын ошол айтып жаткан сүрөлөрүбүзгө көңүл буруп, эмне максатта айтып жатканыбызды сезип, ошол Аллахтын бизге берген сөздөрүнүн, буйруктарынын ар бирин жоон терибиз менен, ар бир клеткабыздын кан тамырыбыз менен сезип жасасак гана ошол Кудайдын бизге берген бактылуулуктарын сезип жете алат экенбиз. Кээ бир учурда бизде оронгон кыздар, дин жолунда жүргөндөр жөн гана эл үчүн, элдердин көз алдында өзүн көрсөтүш үчүн же болбосо намаз окуйт, бирок эч кандай өзүн бактылуу сезе албайт. Мына ушуга окшогон көйгөйлөр аябай көп. Анткени бизде акыйкатты айтсаң кээ бири чычалап чыгат, чындыкты айтып жатсаң деле сен каршы чыгып жатасың динге, же болбосо сен туура эмес сүйлөп атасың деп. Мен туура эмес сүйлөгөндөн корком чындыгында. Бирок оронуп жаткан кыздар деле мага кайрылып, күн сайын ушул жүрөгүмдө кандайдыр бир түпөйлүү нерсе бар, же болбосо ыйлагым келет, өзүмдү өзүм кармана албайм, үй бүлөдө жолдошумдун айтканын кылсам дагы, анын оюндагыдай аял болсом дагы эч бир жылуу сөз уга албайм деген көз жашын чыгарып ыйлап арманын айткан кыздар бар. Мына ушуларга динди туура жеткирүү, алардын жүрөгүнө туура жолду салуу баардыгы албетте бул динден. Демек, бизде бул жерде динди туура эмес түшүнгөнүбүз ар бирибиздин өзүбүздө экен. Динди туура түшүнүү бир гана баардык адамдардын колунан келе бербейт экен. Биздин сырткы келбетибизди, же болбосо сүйлөгөн сөзүбүз, же болбосо жеген, ичкен, кийген кийимибиз эч качан бизге динди туура түшүнгөнгө жардам бере албайт экен. Эң негизгиси Кудай бизге мээни эмне үчүн берген? Ошол ой жүгүртүп, динди туура жагынан түшүнүү, ар бир жашап жаткан жашообузду ар бир мүнөтүн барктап билүү, ар бир өткөрүп жаткан күнүбүздө шүгүрчүлүктөрдү келтирүүнү туура жолдо аткара алсак, мына ошондо гана чыныгы кандай гана проблемалар болбосун баарынан дагы Кудайды бийик коюп жашасак, ошондо баары жакшы болот экен. Азыркы учурда көптөгөн семинарларга, сабактарга, тренингтерге катышып, мен дагы жанагы психология деген илимге көбүрөөк басым жасап жатам. Анткени психология, адамдын психологиясы ар түрдүү. Ар бир адамдын психологиясы өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн көз карашы бар, жашоого болгон өзүнүн кандайдыр бир буюмду, кандайдыр бир өзүнүн түшүнүктөрү менен жашайт. Мисалы үчүн кимдир бирөө лимонду алып көрсөк эле, мисалга катары сиздерге түшүндүрүп берейин. Лимонду алып көрсөк, кимдир бирөө лимонду жөн гана сары гана элестетет. Андан сырткары терең изилдеп, аны элестеп, кычкыл, анын даамын, ар бир ичиндеги данектеринен бери элестетпес. Жөн гана сырты, сары түстө жана формасын гана көрөт. Кээ бир болсо лимон дегенде ички даамынан бери, ичинде кандай заттар бар, кандай кислоталар бар, ошолордон бери элестетип, көрүп ар бир детальдарына чейин ой жүгүртөт экен да. Ошонун сыңарындай эле адамдар дагы түрдүү мүнөздөргө, түрдүү жанагындай жашоо образдары, түшүнүктөрү ар түрдүүчө болгондуктан ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша жашайт экен. Ошонун сыңарындай эле мен дагы жанагы өзүмдү жашоодо тапканга чейин, бул жашоодогу чыныгы мен акыйкат эмне экенин, жашоонун мааниси эмнеде экенин, мен өзүмдүн ичимдеги чыныгы өзүмдүн аялдык бактымды, аялдык жашоомду, жашоодогу аялдык ордумду тапканга чейин менин дагы көптөгөн жашоодогу кагылыштарым, урулуштарым, чалынып жыгылууларым болгон. Ошол учурда жардам сураган учурларым болду. Бул нерселерге балким ошол кыйынчылыктарым жок болсо, азыркы жетип жаткан ийгиликтерими эч качан көрмөк эмесмин. Анткени эми ушул учурда ошол мурунку жашоомдогу ар бир кыйынчылыктарга мен күн сайын Кудайга шүгүрчүлүк жана ыраазычылык келтирип жатам. Анткени мен көп нерсени билдим. Мен көп нерсени окуп үйрөндүм. Эгерде мен ошол учурда жыргап жашаган болсом, ошол учурда менде эч кандай көйгөй, эч кандай проблема жок болсо, демек азыркы учурда деле бир гана калыпта, бир гана агым менен кетип, ушул жашоодон өтүп кете берсем керек. Азыркы мен билип жаткан жашоонун сырларын, Кудайдын бизге жанагы жашыруун түрдө ушуну мээңди иштетип билип алчы деген сыяктуу илимдерин мен азыркы учурда үйрөнө албай калсам керек эле. Анткени
мен жашоодо бирдей жашоону каалабастан түрдүү нерсени көргүм келген, түрдүү менде чындыгында приключениялар болду. Жашоомдо жакшы күндөр көп болду, жаман күндөр андан да көп болду. Ошентсе дагы жыгылып жерде суналып жатып калган күндөрүм болду. Кол сунган эч ким болгон жок. Мени ушул жол туура, эгерде сен өзүңдү ушинтип алып жүрсөң, ушул акыйкат жолго түшөсүң деген эч ким болгон жок. Анткени мен психология илимине, андан сырткары семинарларга, тренингтерге, күчтүү жанагындай тренерлердин сабактарына катышуу менен ошондо гана акыйкатты баамдап, изилдеп жеттим. Мага ошондо да тренерлер ар бир айтып аткан сөздөрүн маанисин түшүндүрүп берген жок. Жөн гана үстүртөн мага өздөрүнүн сабагын өттү. Ал эми андан сырткары дальше мен өзүм майдалап түшүнүп, демек өзүмдүн катамды, өзүмдүн туура кылган жана туура эмес кылган нерселеримдин баардыгын анализ жүргүзүп, өз алдынча менин түшүнүгүм боюнча жашоом түп тамыры менен өзгөрдү десем болот. Ошондуктан азыркы учурдагы болуп жаткан, азыркы учурдагы ар бир кыз келиндердин башынан өтүп жаткан окуялардын баардыгына, мага менен бөлүшкөн жашоосун кыз келиндердин баарына мен бир гана кеңеш берет элем. Эч качан шашпа. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, ошол нерсени жүрөгүңө катуу кабыл алба. Ушунчалык өзүңдү биринчи орунга коюп, өзүңдү ушундай сыйлап, бир гана Кудай сага жардам берерине ишенишиң керек экен. Анткени кээде биз эркекке, өзүбүздүн жолдошубузга эмоциональный жактан же болбосо материальный жактан аябай зависимый болуп, эгерде ошол эркек жакшы сүйлөп койсо, жолдошубуз жакшы сүйлөп койсо, маанайыбыз ушунчалык жакшы болуп, эгерде кандайдыр бир жаман сөз айтып койсо, маанайыбыз ошол боюнча түп тамыры менен жерге түшүп кеткенге чейин капа болуп, өзүбүздү туш келген жакка уруп кыйнай берет экенбиз. Мына ушул нерседен абайлап, ар бир аял өзүн ушулдай чечимдерди чыгарып жатканда дагы ойлонуш керек экен. Мага ушунун сөзү өтөбү, өтпөйбү? Эгерде ушул мени жаман аял деп аткан болсо, значит мен чындыгында жаманмынбы же жаман эмесминби? Сизди кимдер гана жаман дебесин, кимдер кандай ушактап сүйлөсүн, бирок сиз өзүңүздү ошондой кабыл албасаңыз, сиз эч качан элдер айткандай жаман адам эмессиз. Эгерде сизди кимдир бирөөлөр жашооңузда обсуждение кылып, жашооңузда ушак сөздөрдү сүйлөп аткан болсо, ошол нерсени чын жүрөгүңүз менен кабыл алып, капа болуп, ыйлап, күн сайын эстеп, өзүңүздү өзүңүз кыйнаган болсоңуз, значит чындыгында сиз ошондой элдер айткандай адамсыз. Эгерде кандай жаман сөздөрдү укпаңыз, сизди эмне деп мазакташсын, сизди эмне деп шылдыңдашсын, бирок ал нерселер сизге таасир этпесе, сиз өзүңүздүн чыныгы кандай экениңизди билсеңиз, демек сиз жашоодо көп нерселерге жетишесиз. Мен мурдагы керексиз нерселерге короткон убактымды, керексиз адамдарга короткон убактымды, энергиямды кетирип, азыркы убакта мына 29 жашымда эми жетип жаткан нерселерге кыйынчылыктарды көрбөстөн, өзүңүздү кыйнабастан, энергияңызды жаман нерселерге, жаман адамдарга жумшабастан, акыйкатты азыр ушул тапта билип калыңыз деп айтат элем. Анткени чыныгы акыйкат бул кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана проблема болбосун, бир гана Кудайга тапшырып сал. Таарынычтарды, өкүнүчтөрдү, өткөн күндөрдүн эч бирин, жаман сөздөрдү дагы жүрөккө катпаш керек, жүрөктүн ичине салбаш керек экен. Деген адамдын өзүнө кайра кайтарып берип коюңуз. Айткан адамдын өзүнө аңтарып берип коюңуз. Аялдарды бизде мына кимдир бирөөлөр жылан деп, кимдир бирөөлөр итке теңеп атат, кимдир бирөөлөр дагы кандайдыр бир жаман айтор. Мына аялдын деңгээли, аялдын аялдык сапаттары көпчүлүк эркектерге аябай низко болуп түшүп кетти. Кээ бир гана эркектер аялын сыйлап, ата энесин сыйлап, аял дегенде мындай сый урмат көрсөтпөсө, кээ бир көпчүлүк эркектерде чындыгында сый урмат, уважение деген нерсе жок. Ошондуктан биз ошол нерсени аялдар болтурбаш үчүн биринчи кезекте биз өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздүн
билимибизди, илимибизди ашырып, көптөгөн мындай сабактарда, тренингтерге катышып, өзүбүз билбеген нерселерди билишибиз керек экен. Кайсыл учурда эркекке кандай мамиле кылыш керек, кайсыл учурда өзүңдүн укугуңду коргош керек, кайсыл учурда унчукпастан эркектин ою менен болуш керек, кайсыл учурда эркектин ою менен болбош керек. Мына ушулардын баардыгын сиз изденүү менен жете аласыз. Негизи психология деген жандын илми. Эгерде адам жанын жайбаракат алышын кааласа, жан дүйнөсүнө тынчтык орноткусу келсе, демек жан талашыш керек экен. Жан талашып өзүн издегенден талбаш керек экен. Өзүн изденип ар тараптан кыйынчылыктардан коркпостон, кандайдыр бир оорчулуктардан коркпостон, только изденип ар бир нерсени өзүнө мындай ойлонуп, билим алып, ошол нерсенин керектүүсүн алып, керексизин жашоосунда колдонбой эле койсо деп ойлойм да. Ошондуктан аялдардын азыркы учурдагы болуп жаткан кыйынчылыктары, жашоосундагы аябай кыйналып жаткан көз жаштары төгүп жатканы, кандай гана мурунку жашоосу же болбосо бир да жолу эркек аттуудан бир жакшылык көрбөгөн, эркек аттуудан сый көрбөгөн кыз келиндер бар. Алардан бир дагы балким үй бүлөсүндөгү агасынан, балким өзүнүн атасынан, андан кийин турмушка чыккандан кийин жолдошунан дагы бир жакшы сөз укпаган ушундай аялдар бар экен. Мен сырдашып, сүйлөшүп олтуруп, мага ыйлап жазган каттарынан окуп алып ушунчалык кээде таң калам. Таң калбайм. Менин жашоомдо дагы көптөгөн окуялар болгон. Эми бул нерсени кайра айтып, бул жерде алардын жашоосу менен өзүмдүн жашоомду салыштырып, меники деле ушундай болгон деп олтура алгым келген жок. Мен аларга кайрадан жардам берүүгө аракет кылып атам. Ошондуктан алардын өздөрүн бул жашоодо табыш үчүн, өздөрүнүн чыныгы ичиндеги аялдык табиятын, аялдык сапатын жана ичиндеги кичинекей өздүгүн табыш үчүн эч качан убактымды аяп, же болбосо жооп бербей койбостон ар бири менен сырдашып сүйлөшкөнгө аракет кылып атам. Ошондуктан мен азыркы учурда аялдын магиясы деп аталган 7 күндүк сабак баштагам. Уже 4-чү поток кетип атат. Ошондуктан бул сабактарга катышып алсаңыздар, көптөгөн сырлар менен, өзүңүз жөнүндө көптөгөн сыйкырдуу кереметтер менен, аял деген чыныгы аял кандай болуш керектиги жөнүндө билип аласыздар деп ойлойм. Мен дагы бул сабакка катышканда, ушул сабакты үйрөнгөндө менин ушул кезге чейинки кетирген убактым, ушул кезге чейинки өзүмдү өзүм жеген, өзүмдү өзүм кыйнаган, өзүмдү аябаган ден үчүн аябай жаным ооруду. Эми кантсе дагы кеч болбосо кеч деген сыяктуу эле бардык нерсенин өз убагында болгону жакшы. Балким мурда билген болсом, кандайдыр бир чоң жоготууларга учурайттыр элем. Ошентсе дагы бул аялдын кереметтери, чыныгы касиеттери өтө сонун. Аял өзүнүн касиетин тандап, баамдап билип калганда, жанындагы адам эмне деп жаман сүйлөбөсүн, эмне деп каппасын, ал адамга жооп бергенге дагы аракет кылбай калат. Ал адамдын ар бир сөзүнө маани бербей калат экен. Кимдир бирөө жаман сөз сүйлөсүн сизге, көңүлүңүздү ушунчалык оорутайын десе дагы, жамандык кааласа дагы, ошол нерселериңизди таанып, билип жетип калгандан кийин гана эч бир проблема сиз үчүн бир чоң көйгөй болбой калат экен да. Ошондуктан акча иштейин дейсизби, карьера кылайын дейсизби, же болбосо үй бүлөңүзгө тынчтык, береке орнотоюн дейсизби, балдарыңыздын келечеги аябай жакшы болсун дейин дейсизби, эң биринчи кезекте сиз өзүңүздү туура жолго салып, өзүңүз жөнүндө чыныгы касиетиңизди, өзүңүздүн чыныгы аялдык билимиңизди өөрчүтүп, мына ошондо гана башкаларга тартуулай аласыз. Эгерде өзүңүздө эч нерсе жок болсо, өзүңүзгө болгон сүйүүңүз жок болсо, анда башкаларга деле мындай нерселерди тартуулай албайсыз. Эми сиздерге айта турган нерсе, эгерде ушул сабактар боюнча
кызыгып ушундай үйлөнөйүн деген болсоңуздар менин инстаграмыма же болбосо WhatsApp номериме кайрылсаңыздар болот. Дагы да кенен кылып айтып беремин. Бул сабактын негизги максаты аялдын энергиясы жөнүндө. Энергия деген сөз бул күч кубат. Аялдын күч кубаты жок болуп калганда өзүн алсыз сезип калат. Дайыма депрессияда, өзүн мындай нервный срыв деп коет, апатия деп коет. Мына ушундай нерселерге учурап аялга бир аялдын башы оорудан чыкпай калат экен. Ошол учурда биздин байкаганыбыз, эгерде сизде баш оору тынбай болуп атса, өзүңүздү алсыз сезип, депрессия болуп, эч бир адамды жактырбай, дайыма эле тил табыша албай, ушундай кыйынчылыктар боло берген болсо, демек сиздин энергияңыз түшүп кеткен, күч кубатыңыздын жоктугунун белгиси. Менин сабагым ушул аялдын энергиясын көтөрүү, аялдын күчүн көтөрүү жана эркекти канткенде туура жолго салуу. Бардык нерсе аялдан зависит этет деп айтышат. Ооба, туура, чындыгында аялдан зависит этет. Анткени аялдар эркектерге караганда энергетикалык жактан 9 эсе күчтүү экен. Мындайча айтканда, аялдын айтканы, аялдын ойлогону деги эле аялдын Кудайга кайрылып эмне деп суранганы эркектердикине караганда 9 эсе бат аткарылат экен. Ошондуктан биздин аялдардын эркек жөнүндө эмнени ойлоп атасыз? Жолдошуңуз жөнүндө эмнени ойлоп атасыз? Жакшы ойлоп атасызбы же жаман ойлоп атасызбы? Эгерде ал сизди чындыгында капа кылып, аябай көптөгөн жамандыктарды көрсөткөн болсо, эч бир аял бир жакшы ойлой албай калат. Ошол учурда сиз эң болбогон негатив ойлорду ойлоп, күйөөңүзгө болгон терс энергияларыңызды көбөйтүп, ушунчалык ал жөнүндө жаман ойлонуп жаткан болсоңуз, демек кандай гана болбосун, акырындык менен ошол эркек чоң кырсыкка учурап калат экен. Бардыгы мына ошол сиздин ойлоруңуздун аркасынан. Эгерде сиздин күйөөңүз кыйынчылыкта болгон болсо, кандайдыр бир жашоодо бир нерсесин чече албай жүргөн болсо, сиз өзүңүздүн ойлоруңуздун артынан эле, сиз өзүңүздүн энергияңыздын артынан эле ошол эркекти аңдан чыгарып, жардан чыгарып, өзүнүн жашоодогу ошо кыйынчылыктарын чечкенге чоң жол ачып бере аласыз. Буга эч кандай сиздин физический жактан иштеп, акча табып, кыйналып, анын бутуна бут, колуна кол болуу деген эмес. Болгону сиздин ушул ойлогон ойлоруңуз гана, ага карата кылган мамилеңиз менен гана ушул нерселерди ишке ашыра аласыз. Анткени биз аялдардын ойлору бат эле жаман негативтерге чөмүлүп кетебиз. Бат эле жаман эмоцияларга алдырып жиберебиз. Кээде маанайыбыз аябай жакшы болгон учурда, жакшы нерселерди ойлоп, капыстан эле бир нерсени ойлоп калсак, же мурунку жашообузду ойлоп калсак, же кимдир бирөө жаман нерсе сүйлөп койсо, ошол жаман негативдин түбүнө чейин чөгүп кетебиз. Анткени аялдардын аурасы же болбосо ички дүйнөсү, жан дүйнөсү ушунчалык назик болгондуктан аялдардын мойнуна шайтан бат эле минип алат экен. Анткени шайтандар билет экен аялдардын алсыз экенин. Ошондуктан шайтандын кара энергиялар деп коеюн, ошол кара энергиялардын, шайтандардын туткунуна түшүп калбаш үчүн кандай нерселерди аткарыш керек, кандай көнүгүүлөрдү кылыш керек, андан сырткары эркекти кантип акча иштегенге стимул болуш керек. Айтор аялдын ролу эркек үчүн. Эмне үчүн эркектер ойнош ойнойт? Эмне үчүн эркек жоопкерчиликсиз, же болбосо акча иштейин деген ою жок, жалкоо, мына ушундай жаман касиеттердин баардыгы каяктан келип чыккан? Айтор ар бирин иреттеп, анализдеп олтуруп, мына ушул сабактардан 7 күн бою биргеликте өтөбүз. Эгерде кызыктуу болсо сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Бул 7 күндүк сабактан эч бир терс же болбосо керексиз, пайдасыз нерсе албайсыздар. Өзүңүздөргө гана керектүү нерселерди аласыздар. Ал 7 күндүк сабакта түрдүү медитациялар бар, психологиялык көнүгүүлөр бар. Бул нерсени өздөштүрүп алганыңыздан кийин күйөөңүздү бир гана көз карашыңыз менен, күйөөңүздү кандайдыр бир кылган кыймыл аракетиңиз менен, өзүңүздүн күлкүңүз менен өзүңүз каалагандай
жакшы тарапка өзгөртө аласыз, бирок эч качан жаман тарапка эмес, только жакшы тарапка өзгөртө аласыз. Мунун өзүнчө бир жолдору бар. Ал эми эмне үчүн магия? Сен жаман нерсени үйрөтүп атасың, магия деген жаман нерсе дешип мага кайрылган көбүнчөсү эркектер кайрылып атышат. Негизи бизде жанагы жаман сөздү вообще колдонбош керек деген ой сиңип калганда, анткени магия дегенде эле аябай жаман ойлоп калышат. Эми магия деген, ооба, черная магия деген бар денибизде. Ал нерсеге вообще туура келбейт. Магия дегенде сиз кыргызча түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Магия деген бул ооба, сыйкыр. Но мен бул жерде айтайын дегеним, аялдын керемети. Аялдын ар бир ички табиятындагы кереметтер. Ошол нерсени биз билбегендигибизден азыркы учурда аялдар өзүнүн ичиндеги чыныгы табиятын, ичиндеги чыныгы кереметин билбегендиктен, чыныгы магиясын билбеген үчүн азыркы учурда эркектин ордун талашып, эркектин энергиясын өздөрүнө тартып алып, эркектин ордунда эркек кылчу нерселерди кылып, жанагы тиричилик менен өздөрүнүн аялдык күчүн аябастан эркекче иштеп жүрүшөт. Булардын бардыгы туура эмес экенин билип турса дагы, бирок өздөрү аракет кылып атышат. Жанагы ведалардын айтуусу боюнча, азыркы учурда Кали-юга деген доордо жашап жатат экенбиз. Аялдардын көпчүлүгү ушунчалык эркектерди тоготпой кетет экенбиз дагы, акча жагынан, карьера жагынан, эмне жагынан болбосун эркектерден ашып бүт бардык нерсеге успешная болуп кетет экенбиз. Ушулардын бардыгы аялдардын өзүнүн чыныгы табиятын билип, өзүнүн жанагы чыныгы өзүнүн аялдык женственность деп коет. Мына ушул нерселерди билбегендиктен, эркекке зависимый болгондон корккондуктан жана аялдык энергиясы өзүнө жакпай, наоборот, эркектин энергиясы өзүнө жаккандыктан мына ушундай туура эмес түшүнүктөр, уже мындайча айтканда баланс жоголгондо аял менен эркектин орду алмашып калат экен да. Ошондуктан эркектин орду эркекче болуш керек, аялдын орду аялча болуш керек. Эгерде сизде эркектин энергиясы көбөйүп кеткен болсо, анда сиздин күйөөңүз иштебейт, акча жалкоолонуп жатып алат. Анткени эркектин энергиясы бул акча табуу. Үйдө эгерде сиз анын ордун талашкан болсоңуз, анда бул жашоодо ал акча таба турган, бир нерсеге аракет кыла турган желаниясы жоголот. Ошол учурда бүт бардык жоопкерчиликтен кутулат дагы, бүт бардык дүйнө ага баары бир болуп калат. Эч кандай интерес жок бул жашоого. Ошондуктан эмне үчүн бизде азыр эркектер акча таппай калган, эмне үчүн жоопкерчиликсиз деген окуялар болуп атпайбы? Мына ушулардын бардыгын өзүңүз билбесеңиз дагы, бирок кайсы бир убакта айтып койгондурсуз. Сенин колуңан эч нерсе келбейт, же болбосо сен аз акча табасың, же болбосо сенин тапканың эч нерсеге жарабайт деп кандайдыр да бир сөз менен ошол эркектин духун түшүрүп коет экенбиз аялдарчы. Мына ошондо аял эркектерде интерес жоголот экен. Эркектерди бул жашоого кызыктырыш үчүн, эркектерге мындай стимул болуп, вдохновение берип, шыктандырыш үчүн аялдардан бир гана сөз эле кетет экен. Же болбосо аялдардын өзүнүн энергиясын жогорулатыш, ошол өзүнүн маанайын көтөрүп жүрүш, өзүн дайыма сулуу кылып жүрүш. Мына ушундан гана эркек рахаттанып, акчаларды да иштейт экен, түрдүү бизнестерди жасайт экен. Айтор бардык аялдан зависит этет экен. Анткени өтө көп нерсеге жетишкен эркектин артында аялы турат деп айтышат. Же болбосо апасы, же болбосо аялы деп туруп айтат. Ошонун сыңарындай эле эркектер аялдарга чындыгында зависимый. Эгерде аял жакшы ойлорду ойлоп, ошол күйөөсүн жакшы жакка жеткирейин десе, эркек сөзсүз түрдө бир чоң ийгиликке жетет. Эгерде аялына жанагындай начар мамиле жасап, аялына туура эмес нерселерди көп кылган болсо, ал эркек эч качан жакшы нерсеге жетпейт. Кандай гана аракет кылбасын, ал эркек ийгиликке жете албайт. Качандыр бир күн сөзсүз түрдө бир чоң кырсыкка учурап калышы мүмкүн, же болбосо бир кудайдан бир чоң жазага жолугуп калышы мүмкүн. Бул нерселер эмне себептен? Анткени аял ага карата болгон обидасын, ага карата болгон жаман сөздөрүн, жаман көздөрүн улам чогултуп, мындайча айтканда, ага карата ушундай сүйүүсү жоголуп кеткен.
ар бири караганда жаман көз менен, жаман көз караштар менен карап отуруп эркектин духун, эркектин энергиясын талкалап салат жанагы аялчы. Ошондуктан кыскасын айтканда бул жашоо өзүнчө эле бир кереметтерге бай экен да. Бизде динде ар бир нерсе аялдан зависит этет деп мына коомузда эле айтып атат, бизде элибизде аялдан зависит этет десе, кээ бири бул нерсени четке каат, эмне үчүн баардыгы эле аялдарга келип такалат деп. Аялдар негизи колунан келе турган назик, жанагындай аябай жеңил жумуштарды аткарбастан, тескерисинче эркек аткара турган иштерди көбүрөөк жасап, ошол жака көбүрөөк басым жасап, өздөрүн кыйнап коюп атышат. Мына ошол эркектин ишин жасагандан улам аялдарда женский болезньдер көбөйүп атат. Бул нерселердин баардыгы эркекке болгон ишенбестик, же болбосо эртең эркекке бул зависимый болуп калсам, акчам жок болуп калса, таштап кетсе мен ушинтип ачка калам, же болбосо мен мындан баш көтөрүп, мен мактанып мындай тике карап жашашым керек дегенде түшүнүк бар да эми чындыгын айтканда. Бирок сиз эгерде ошентип ойлосоңуз, сөзсүз түрдө ошол нерсе ишке ашат. Эмне деп ойлосоңуз, эгерде сиз күйөөңүздөн дайыма жакшы сөздөрдү айтып, ал үчүн мындай идеальный, дайыма өзгөрүп, загадочный болуп, табышмактуу болуп, анын оюн дайыма кызыктырып турсаңыз, ал сиздин ойлоруңуз менен болот экен эркек. Мисалы, менин күйөөм дайыма жакшы, ал ушундай акчаларды көп табат деп жакшы позитивный ойлорду ойлогон болсоңуз, эркек сөзсүз түрдө ошондой болуп өзгөрөт экен. Бул нерсени эркекке айтпасаңыз дагы бетине, ичиңизден гана ойлонуп, же болбосо курбуңузга, же болбосо апаңызга айткан болсоңуз, ошол эркек сөзсүз түрдө өзгөрөт экен. Эгерде жаман нерсени айтып, анын өзүнө дагы же башка бирөөлөргө да айткан болсоңуз, анда дагы сөзсүз түрдө эркек андан да хуже болуп, жаман жакка болуп кете берет экен. Өзүңүздөр байкагандай эле, мисалы, эркектин күнөөсүн бетине айтсак, эч качан мойнуна албайт го. Тескерисинче алынып кетет же жулунуп кетет. Ошонун сыңарындай эле эркекти канчалык биз мактасак, кайра мындай көтөрүлүп жакшы жака болуп кете берет экен. Наоборот, жаман сөздөрдү айткан болсок, тескерисинче чөгүп кете берет экен. Бул нерселер менин чыгарган нерсе эмес. Бул нерселер менин чыгарган эрежелерим же менин айткан теория эмес. Бул психология илиминде, эзотерика илиминде, же болбосо башка бир дин боюнча дагы алып карасак, бардык илимдерде мына ошол аялдардан зависит эте турган нерселердин бардыгын окуп билип, анан кийин мен мына ушинтип сабактарды, видеолорду чыгарып жаткан учурум. Эгерде кимде сизге туура эмес түшүнүк болуп, бул нерсени туура эмес кабыл алып аткан болсоңуз, анда жөн гана комментарий жазбай же жаман сөз айтпай кое берсеңиз болот. Ооба, мен дагы сиз сыяктуу аялмын. Сизге окшогон эле мен дагы көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, айторум бул жашоодон опыт алып, эми өзүмдүн чыныгы аялдык табиятымды таап олтурган убагым. Анткени мен дагы кайсы бир учурда эркек кылбаган иштерди кылып, эртеден кечке жумуштан акча табуу менен алектенип, жумуштан башым көтөрүлбөй, аябай кыйналып, чарчап жүргөн убагым аябай көп болгон. Азыркы учурда мен ушул окуган, үйрөнгөн нерселериме амал кылып, ошол нерселерди жашоомду колдонуп келаткандыгыман азыр жашоом түп тамыр менен өзгөргөн. Анткени менде азыр акча табуу же болбосо эркек менен салышуу деген нерсе жоголду. Тескерисинче, мен бир гана кубаныч тартуулоо менин милдетим. Жана үйдөгү гана атмосфераны оңдоп, жылуу атмосфера создавать этүү. Балдарыма дайыма жакшы жылуу сөздөрдү айтуу, аларга арнап баталарды айтор, мына ушундай жакшы нерселер. Ушулар менен гана менде бүт бардык жактан жетиштүү жашоо болуп келатат. Ошондуктан сиздерге айтат элем, балким сиздерге туура эмес түшүндүрүп аткандырмын. Балким мен айтып аткан нерсени сиздерге туура эмес айтып жаткандырмын. Кандай гана болбосун, биз аялдардын колунан бардык нерсе келет. Мына азыркы учурда коомубузда болуп жаткан нерселерде бийлик, чоңдорубуз мамлекеттик иштерде иштеп жаткан ар бир окуялардын бардыгын мына ошол аялдардын колунан өзгөрөт. Анткени
ошол мамлекетти башкарып жаткан депутаттар, министрлер, эл алдында жүргөн эркектердин баардыгын биз жана сизге окшогон аялдар төрөп, ошол аялдар өзүнүн эмчегиндеги сүтүн менен эмизип, багып чоңойткон. Мына ушулардын баардыгы сиз кандай аял болсоңуз, мисалы, ошол учурдагы сүтүңүз менен кошо 9 ай бою ичиңиздеги киндик аркылуу бүт баардык характерлериңиздер, жашоо образыңыз, ойлогон ойлоруңуз, баскан турган кыймыл аракетиңиздин баардыгы ошол балага өткөн. Ошондуктан азыркы учурда эмне коррупция деп атабыз, уурлар деп атабыз, элди тоноп жеди деп атабыз, же болбосо мына жамандык аялын сабап өлтүрүп койду, же болбосо зордуктап кетти деген жаман кабарлардын баардыгын ошондой адамдар каяктан жаралып атат? Алардын баардыгы мына ошо аялдан жаралып атпайбы? Ошол аял ошондой адамдарды жаратып чыгарып атпайбы? Эми аялдар төрөгөндөн кийин аялдарды эмнеге күнөөлөйсүң деп айтышыңыз мүмкүн. Жок, мен аялдарды күнөөлөйн деген оюм жок. Бул нерсе аялдын өзүнүн ичиндеги негативтерге толуп кеткенде ошол нерсе чогулуп олтуруп ген аркылуу, ар бир клетка аркылуу, мына илимий тил менен айтканда ошол ДНК аркылуу өтөт экен балага. Ошол өткөндө мүнөзү дагы, баскан турган, кылган мамилеси дагы, жашоо образы да, жашап жаткан ар бир күнү дагы мына ошол аялдан өтүп баланын жашоосунун келечеги мына апасынан башталат экен. Ошондуктан кыргыздарда мурда эле айткан жатыны жаман деген сөздөр бар, же болбосо анын теги кандай, тегине карап үйлөнгүлө деген сөздөр бар. Негизи могу кыргыздарда бизде үрп адаттарын, салттарын, көпчүлүк нерсени четке кагып салдык да. Мына ушул нерселерге дагы көбүрөөк маани берип көрсөк, анткени биздин ата бабаларыбыз аябай сонун нерселерди бизге калтырып кеткен. Акыркы учурларда көп нерселерди колдонбой калдык. Эми сиздерге бүгүн ушинтип көп нерселерди айтып, ашыкча убакытты коротпостон сурооңуздар болсо комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Ал эми сабактар боюнча бир жумалык сабактарга катышам десеңиздер, мен ушул описанияга карап Instagram баракчама же болбосо WhatsApp номерлериме кайрылып дагы да терең маалымат алсаңыз болот. Аял тынбай өзгөрүп туруш керек. Аял бир нерсени жаратып туруш керек. Аял күн сайын жаралып туруш керек. Мына ошондо гана аялда жашоосунда өзгөрүү болот. Эгерде мен болгон характерим ушундай деп бир жерде катып калсаңыз, анда жашооңуз дагы кандайдыр бир түшүнбөстүктөр жана андай жаман нерселер боло берет экен. Анткени аялда мына гибкость деп коет, ийкемдүүлүк болгон сайын, аялда бир нерсени көрөгөчтүк, акылмандык, алдын ала бир нерсени сезип байкап турган нерсе, ушундай сезимдер болгондо гана көп нерсени жеңип кете алат экен да. Мына ушулардын баардыгын бизде азыркы коомубуздагы эмнелер өзүбүзгө чек коюп, жаман нерселер, прошлыйда жашоолор блок болуп, айтор мына айланабыздагы мындай 1 метр жерди гана көрүп калган убагыбыздан көп нерсеге билим алганга дагы, бир нерсени үйрөнгөнгө дагы желание жок, каалоо жок. Мына ушулардын баардыгына энергиябыз жетпейт. Ошондуктан ар бир аялды, турмушка чыга элек кыздарды дагы, турмушка чыккан, же болбосо 60ка чыккан чоң аялдарды дагы мына ушул 7 күндүк сабагымда көп нерселерди үйрөнүп билип алыңыздар деп чакырат элем. Сиздер менен коштошом. Кийинки видеомдо жолугушканча саламатта калыңыздар.